Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Азыр биз сиздер менен каталогдогу акцияларды туура түшүнүү боюнча видео тартып кетели, сүйлөшүп кетели. Демек, биз аны үчүн мына мен онлайн флеш каталогумду уюлдук телефондогу каталогду ачып атам. Акыркы бет ачылып калыптыр, э? Макул, ушу беттен баштай берели. Демек, сиз акцияларды туура түшүнсөңүз, эң жакшы жери биринчиден акциялардан адашпай, сизге керектүү акция туура баада чыгып калат. Эми адашып калсаңыз, туура түшүнбөй же кардырдан аны түшүндү-түшүнбөдү текшербей албасаңыз, анда сиз адашып калып, ошол продукция кымбат баада келип калышы мүмкүн. Андыктан акцияларды туура түшүнүү өтө маанилүү. Бул жерде мына жаңы жазганыңызда новичоктор үчүн ар бир каталогдун эң акыркы бетинде сөзсүз ушул акциялар жазылып турат. Жаңы жазылгандар үчүн акциялар өзгөрүп турат. Биринчи шаг. Мына азыр жаңы иштеп аткандар үчүн, мына февралдагы каталогдо, кечиресиздер, марттагы каталогдо иштеп аткандар үчүн мына өзүнчө акция болуп турат. Ар бир каталогдо болуп турат. Мунун шарты өзгөрүп турат. Зарегистрируйтесь на сайте fabelik.com дейт, указав регистрационный номер консультанта дейт. Демек, сизди чакырган эч убакта fabelik.comго өзүңүз кирип жазылбаңыз. Анткени ал жака кирип өзүңүз жазылып алсаңыз, анда сиз чакырган адамга эмес, бейтааныш бирөөгө жазылып калат экенсиз. Анан сизди кайра таанышыңызга жаздыруу бир топ кыйынчылыкты туудурат. Андыктан сиз сөзсүз түрдө сизди чакырган адамдын регистрациондук номерин сурап ошого катталыңыз. Же болбосо мени каттап кой деп даналарыңызды жөнөтүңүз, ал өзү каттап коет. Fabelik.comго катталгандан кийин ошол таанышыңыз аркылуу сиз 1425 ошол каталог иштеп атканда, ушул каталог ичи 1425 сомдук продукция алат экенсиз, жана аны төлөп коет экенсиз. Сделайте и оплатите заказ дейт. Эгерде сиз төлөбөй калчу болсоңуз, анда бул акция иштебей калат дагы, сиз ушул каталогдун акциясына эмес, кийинки каталогдун акциясына катышып калат экенсиз. Ал каталогдун акциясы башкача болуп калышы мүмкүн. Андыктан сиз ушул гана акцияга катышам десеңиз, анда сиз товарыңыз келсе да келбесе да төлөп кое койгонуңуз туура болот. Өзгөчө каталогдун аягында. Каталогдун аягында товар билесиз да, бизге график менен келет, Андыктан өзгөчө сиз каталог бүтөйүн деп атканда заказ жазчу болсоңуз, ал товарыңыз жаңы каталог башталганда келчү болсо, ал товар график боюнча ушундай туура келип калса, келсе да келбесе, ага карабастан сиз ушул акцияны алып калам десеңиз, анда төлөп коюшуңуз керек болот да. Төлөгөндө гана эсеп болот экен. Ошондо сиз ушул биринчи шартты жасап, кийинки каталогду белгилеп алат экенсиз. Эми үчүнчү шартын окуңуз. Получите подарок, сделав заказ по каталогу 20 марта по 2 апреля дейт. Демек, кийинки каталог иштеп атканда сиз заказ жазып отуруп, ошол белегиңизди алат экенсиз акысыз. Эгерде заказ жазбасаңыз, ал белегиңиз келбейт экен. Бул белегиңиз эмнеге? Мисалы үчүн, ваш подарок деп туруп, суммасын жазып коюптур. Демек, парфюмерная вода жана туш деп экөө биригип, ушул баада экен каталогдо, сиз ошону белек алат экенсиз. Эгерде ушул шартты жасасаңыз, мына көрүп кеттиңиз. Эми биз биринчи беттеги акциялардан көрүп кетели. Демек, мына биринчи акция бонус за покупку тушь для ресниц всего за 159 дейт. При покупке по каталогу на сумму от 285 сом дейт. Демек, сиз же сиздин каадарыңыз каталогдон 285 сомдук нерсе алса өзүнө, ушул каталогдон каалаган нерсени, ушул туш 159 сомго келет экен, мына акция менен. Эгерде ал суммага албаса, жетпесе, анда албайт экен. Бул эми сизге дагы жана көпчүлүк иштегендерге бул сонун шанс берип атат компания. Демек, ушул ошол акциялардын жардамы менен көптөгөн кардарларды кызыктырып отуруп, ушул акция менен алсаң болот деп, дагы башка көп нерсени алдырууга кызыктырат экен да. Сизге заказ алууга сонун мүмкүнчүлүк берет экен, көбүрөөк заказ алууга. Бир эле туш албастан, ал башка нерселерди карап көрөт. Андыктан сиз эч убакта мүмкүн болсо кардарыңызга мен сага ушул баада алып берем деген ордуна, сиз 285 сомго, эми мен ойлойм, заказ алуу же заказ берүү клиент үчүн кыйын эмес, кичинекей эле сумма. Андыктан сиз кардарды ушул каталогдон көбүрөөк нерсе алдырууга аракет кылыңыз, ушул акцияга жетиш үчүн. Жөн алып берип койсоңуз дагы болот, бирок антсеңиз сиз көптөгөн заказдардан куруп аласыз, Андан көрө сиз көбүрөөк продукцияны көрсөтүп, дагы заказ берүүгө түрткү бериңиз кардарыңызды. Бонус за покупку, любой оттенок губной помады всего за 159 дейт, при покупке дейт. Эмесиңизде болсун, при покупке деген сөзү бар болсо, сиз заказ жазганыңызда эч убакта бул коддорду сиз, ушул помаданын кодун же туштун кодун биринчи беттерде жазбаңыз. Аны сиз эң акырында жазыңыз. Мына биринчи бетте коддорду тердиңиз, тергенде ушул при покупке дегендерди тербейсиз, анан экинчи бетке өтөсүз, анан үчүнчү бетке өтөсүз. Продолжить оформление заказа дегенде 2 жолу басып туруп, үчүнчү бетте акции каталога деген бар. Ушу акции каталогада ушул при покупке дегендердин бардыгы чыгат. При покупке 285 сом деп турат. Демек, сиз 285 сомго алганда эч убакта бир гана помада чыкпайт экен. Ал жерде туш да чыгат экен, помада да чыгат экен, акция менен, скидка менен көптөгөн продукциялар чыгат экен, бирок бирден гана чыгат экен. Ал эми сиз 285 сомдук эмес, 500 сомдук, 600 сомдук алсаңыз, анда сизге булар 2 данадан алсаңыз болот экен, ушундай акция баада. Андыктан сиз 285 сомдук эле алып, ушул каталогдон сиз тушту да алсаңыз болот, помаданы алсаңыз болот, жана башка при покупке деген сөзү бар. Көптөгөн акцияларды арзандатуу, көптөгөн продукцияларды арзандатуу акция менен алсаңыз болот экен.
Кийинки акцияны көрүп кетели. Бул жерде набор дейт, в подарочной коробке всего за 149 сом дейт. Демек, подарочный коробкада атайын салып коюптур. Мына упаковкада көрүп атасыз. Сиз ушул эгерде жанында башка ушул кремдердин өзүнчө сүрөттөрү бар болсо, эч убакта аларды тандабаңыз. Эгерде сиз набор менен алам десеңиз, набордун өзүнүн коду болот. Мына бул жерде 2198 деп туруп өзүнүн коду турат. 149 сомго келет экен. Жалгыздан алсаңыз, анда башка баа болуп калат экен, кымбат баада келип калат экен. Андыктан акцияны дайым туура окуп, туура түшүнүүгө аракет кылыңыз. Набор очищающий скраб плюс крем-гель для душа дейт. Демек, скраб менен крем-гель для душаны бирге алса гана 379 сом келет экен. Сомдон келет экен. Ал эми ар бирин өзүнчө алчу болсоңуз, мисалы үчүн бирөөнү алам десеңиз, скрабты алам десеңиз, ал 330 сом келет. 60 сом кошсоңуз, экинчи гель для душасы бекер келип калат, көрдүңүз. Андыктан мына өтө выгодный акция болуп калат экен. Кийинки акция: собери праздничный набор всего за 109 сом дейт. Любой гель для душа плюс любое твердое мыло дейт. Демек, каалаган бир гель для душа менен каалаган бир самынды алсаңыз бирге, ошондо гана 109 сомдон келет экен. Специальное предложение для страниц 50-51 дейт. Демек, 50-чү мына ушул тизмеден жана 51-чи беттеги нерселерди алганыңызда гана ушул бирге 109 сомдон келет экен. Дайым эсиңизде болсун, парный акция деп коет. Же наборлордун бирөөсү жок болуп калса, эч убакта акция иштебей калат. Мисалы үчүн сиз каалаган самын менен сиз каалаган гель для душа чыкпай калса, анда бирөөсү жок болуп калса, анда набор иштебей калат. Анда учурда сиз же башка набор тандашыңыз керек болот, же болбосо албай эле коюшуңуз керек болот. Эмесе кымбат баада келип калат. Мисалы үчүн гель для душаны өзүнчө алсаңыз 115 сом, ал эми самынды өзүнчө алсаңыз 45 сом кошуп кетсек, бул 160 сом болуп калат. Сизге болсо экөө бирип 109 сом келет. Андыктан заказ жазганда дайым ушуга көңүл буруңуз. Ал эми сиз өзүңүз жазбастан операторго жөнөтсөңүз же наставнигиңизге жөнөтсөңүз, сиздин дайым эсиңизде болсун, сиз набор деген сөздү жазып коюңуз. Набор 2 деп туруп, мисалы үчүн, же набор 2 деп, же наборго 3 керек деп жазып туруп, ошол продукциялардын коддорун терип коюңуз. Ошондо сизге заказ жазып берип атканда түшүнөт да. Набор экен, бирөө жок болуп калса, мен албай коем дейт экен, же сурайм сизден дейт экен. Ошондуктан бул жерде сөз набор деген сөздү кошуп койгонуңуз туура болот экен. Кийинки акциябыз бизде 65-чи бетте мисалы үчүн көрүнүп турат. Мына көрөлү. Набор 1 гель для душа плюс крем для век дейт. Крем для ног дейт. Демек, гель для душа менен крем, демек 139 сом турат экен. Экөө бирге, бирөөсү жок болуп калса, билесиз, кымбат келип калышы мүмкүн. Набор 2 дейт. Гель для душа плюс жидкое мыло дейт. Демек, гель для душа жана жидкое мылону алсак, бизге 149 сомдон келет экен. Ал эми өзүнчө ала турган болсок, мына бирөөсү 115 сомдон келет, экинчиси 95 сом. Кошуп кетсек, 120, 310 сом болуп калат экен бирге. Эми 210 сом кечиресиздер. Ал эми экөө бирип алсаңыз, сиз акция боюнча 150 сом кетет. Мына 60 сом эконом болуп калат. Демек, мына ошол акцияларды туура түшүнсөңүз, сизге дайым мунун пайдасы тиет экен.